Бүгін 2024 жылдың 19 февраль күні 36-806 аскер бөлігінде Ош облысы жана Ош шаарындағы окуучулар ошондой эле студенттер үчүн ачык эшиктер күнү өткөрүлүүдө. Жалпы жонунан иш-чарага 700дөн ашуун окуучулар жана студенттер катышууда. Ошондой эле бул иш-чарага куралдуу күчтөрдүн ардагерлери дагы чакырылган. Эми ушул 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөрүлүп жаткан бүгүнкү иш-чарага катышып келгениңер үчүн баарыңарга чоң рахмат. Негизги бул иш-чаранын максаты силерди патриоттуулукка, ата мекендики сүйүүгө, ата мекенди коргоого тарбиялоо жагынан кичине болсо дагы үгүт болсун деген максатта. Ачык эшиктер иш-чарасынын жүрүшүндө куралдуу күчтөрүбүздөгү аскердик техникалар, курал-жарактар, ошондой эле аскердик жабдыктар боюнча окуучулар жана студенттерге кеңири маалымат берилет. Эскерте кетсек, бул иш-чара 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөрүлүүдө. Мында негизинен ок атуучу куралдар, инженердик жана байланыш жабдыктары, аскердик сооттолгон техникалар келген конокторго көрсөтүү үчүн даярдалган. Окуу ордуларынын жетекчилери окуучулар жана студенттерге маалыматтарды берип, аларды кызыктырган суроолорго жооп беришти. Көрсөңөр болот, бул менен и түндөсү да көрсөңөр болот. Андан ары кетсек, щитовое прикрытие. Атайын, мындайча айтканда, эсепти да сактаганга, артындагы турган эсепти сактаганга ушундай щитовое прикрытие жасалган. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө жоокерлер тарабынан даярдалган куралсыз жана курал менен аткарылуучу көнүгүүлөр жана кол уруу шыкмалары көрсөтүлдү. Жогорку даярдыктагы жоокерлер куралчан топторду жок кылуудагы өздөрүнүн даярдыктарын практика жүзүндө ок атуу менен бирге көрсөтүштү. Отуз алты 806 аскер бөлүгүндөгү ачык эшиктер күнүнө арналган иш-чаранын аягында аскердик оркестрдин өздүк курамы өз таланттарын тартуулашты.